Мынакей Кыргызстандын борбору калаасы тарых музейинин жанында турабыз. Бул тарых музейи, бул болсо Белый дом. Бул жактагы тартып көрсөтүп берем. Не демекчимин? Бул тарых музейи 3 революция, 4 революция көрдү да. Акаев, Бакиев, Атамбаев, Жээнбеков. Бул көп болгон музей да. Манас, Желек, Парк. Акаевдин убагында дал ошол жерден согуш митинг башталып, ойнон келип, ойнон Акаев кубалап чыккан. Бакиевдин болсо ойнон кубалап чыккан. Бул тарых музей өтө көп нерселерге көп болгон музей да. Айлананы көрөсүз да. Камерам жакшы иштебей атат. Жерде элдер чуркап, кан төгүлгөн жерлер, ушул жерлер болот. Кыргызстандын тарыхында 4 жолу катуу аңтарыш болду десек болот. Аңтарыштын максаты демократия, сөз эркиндиги, дин эркиндиги, свобода, өнүгүү болду да. Анан өнүкпөй, урушпай жүргөн мамлекеттер деле бар. Эми Кыргыздын тарыхында ушу уруш, талаштан тактык чыгат деген ушундай бир түшүнүк калыптанып калган. Негизи бул Кыргызстандын борбору 1.350.000 адам жашайт данный моментте. Калада машинанын саны 1,5 миллиондон ашат. То есть көрсөтүлгөн ченемге көрсөтүлгөн шаардын инфраструктурасына туура келбейт негизи. Бул тарых музейи болсо арка жактан болот. Бул ак үй. Капталына. Бакиев именно ушул жерден качып чыккан. Бул тарых музейи. Тарых музейи бул свидетель. Революция болгон мезгилде ушул тарых музейине сотко апарып, мен айткандай күбө жок болсо, күбөлөрдү столбондо апарып сурак кылат дегендей, ушул тарых музейини сурак кылышкан. Видео камерасынан көрүшкөн, ким каерден эмнени атты, эмнени булчута койду, ким эмнени урдады, ким эмнеден пайдаланып калды деген маселени ушул жерден соттор териштирген. Бирок жыйынтыгында карапайымдын эли өлгөн, карапайым балдар өлгөн, жаш улан мырзалар, кыздар өлгөн, журналисттер куугун тутулган. Ошол кайсыл власттын кайсыл мезгилинде ким кандай өнөр көрсөтүп, мыйзамсыз, негизсиз иштерге барганын себеби. Негизи биздин контент YouTube контентибиз. Болуп жаткан нерселерди гана тартыш. Определенно бир багыты жок пока. Пока багыттар бар, аны айтпайм. Пока капталып, дизлайктардан басып, колдоп туруңуздар суранабыз. Анткени ушул жакка келип, видеону монтаждап, маалыматтарды жыйнап, интернеттен туура маалымат алыштын деле өзү болбойт. Болот, убакыт кетет. Кимдир кино көрөт, кимдир TikTok сунмай эле дегенде. Мындай. Баарыңыздарга азыр мен силерге солдаттарды көрсөтүп берем. Мынакей биз болсо тарых музейинин жанынан Ош базары жакка карап, маңдай теске карап басып кетип атабыз. Азыр ушул жерден ак үйдү тартып көрсөтөбүз. Ак үйдүн эң негизги тартып көрсөтөйүн деп айтайын деген нерсе, бул жерде мурда забор турчу. Өтө балуу, кымбат темирден забор болчу. Азыр аны алып салган. Себеби бул жерде ташы шымын жыртып алган. Ташиев деген азыр адам таппаса столбону апарып камай турган бир күчтүү саясат чыккан. Албетте власть алгандан кийин любой подго иштесе болот. Бирок жакшыга иштесе болот. Ошону мен көрсөтүп берем. Дүйнө жүзүндө мамлекеттерде ак үйдүн асты өтө построго 15-20 километрден территориясына самолет учканы болбойт. Айтор ит басканы болбойт, мышык басканы болбойт. Бирок бир гана Кыргызстанда ак үйдүн астына барса болот. То есть конгресс, жогорку кеңеш, верховный парламент, да? Ошондой болсо болот. Ошондой. Анан садырдын отурган жерин тартып көрсөтөйүн десем, ушуктан интересный болду мага. Ушул жерден көрсөтөбүз. Бул болсо ак кара деп турат. Караны ошо 7-апрелде ушундай митингдер болуп, төңкөрүштөр болгондун себебинен бөлүп чыгарышкан.
Айта кетчү нерсе, борбор калабыз Бишкекте. Өтө жакшылдандыруу иштери жакшы жүрүп жаткандыктан жашыл булкалы бар жок. Бул жерде болсо азыр апрель окуяларында каза болгон, туман болгон биздин мекендештер, мусулман туугандар, бийликтин туманчылары. Ошолорду да тартып жакшы маалымат алсак киргизип коем. Кимге интересно болсо лайк басып коюңуздар, суранып күтөбүз. Ошол туугандар бул жактан Ош базардан келет, бул жактан Аламидин базарынан келет. Бул жакта болсо өзүңүздөр билгендей мына жол, бул жолдо ташип илинип калган. Анан ошон үчүн решетканы алып салган. Бул болсо ак үй. Бул ак үй өтө бир көп нерсе күбө болгон ак үй да. Азыр мындай эч бир мамлекетте мындай ак үй жок. Эң кудулдардын мыктылары, кисарлардын мыктылары ушул жерде гана отурушат. Ушул жерде отурушат, ушул жерде талкуу болот, мамлекеттин тагдыры чечилет. Айтор элдин пайдасына чечилбейт. Жалаң бизнесмендердин, жалаң тааныш билиштин маселеси чечилет. Элди ойлогон эч ким жок. Жокко эсеби билен. Ушундай туугандар. Ак үй. Улан кыздар кирип жүрөт. Бул эшиги бар. Бул жакта да эшиги бар. Бул жакта да эшиги бар. Азыр мен ошо эшиктерин көрсөткөнгө аракет кылып көрөм. Сиздер менен чогуу бирге көрөбүз. Лайк басып, өзүңөрдүн ой пикириңиздерди жазып калтырыңыздар. Сураныч. Өтө суранам силерден. Лайк бассаңыздар көп чыгат, тренд болот. Пока акча түшпөйт YouTube'дан. Мына. Бул жерден жака кирет. Азыр бул жака пропускаң жок, же болбосо сизди бирөө чакырбаган болсо, сизде бир кандайдыр бир документ жок болсо, сизди жөн эле апарып административный айыпка жыгып коюшу мүмкүн. Ошондуктан бияка жакындабайбыз, бирок Акпандикке чейин барсак болсо керек. Жогорку Кеңеш Кыргыз Республикасы дейт. Жогорку Кеңеш Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши дейт. Жогорку кеңеште бул 90 бизнесмендин келип кетип жалгандан кудулданып сүйлөп зарплата алгандары. Мынакей, урматтуу мекендештер. Кыргызстан, Кыргызстан, дейт. Мынакей, Кыргызстан жап-жашыл. Кыргызстан мыкты аябай. Мындай өлкө. Тынч. Келечек менен эшиги ачык. Кайсы улут болбосун, кайсы диний өкүл болбосун, келечек ачык. Роза күндөр өсүп турат дайым. Өзүңүздөр көп болгондой. Обзорду жакшынан алып берейин, мондой профессионалдуу деңгээлде. Силер лайк басып, комментарий жазып, каналга көбүрөөк катталсаңыздар, мындан да сыпаттуу жакшы видеолорду, жакшы маалыматтарды тапып аракет кылабыз. Элдер обыкновенно өтүп кетет. Мына бияктан карап басып келе жатабыз. Айта кетчү нерсе, ошол жерде митинг болгон, баягы Манас нестей турган жерде фурада токтоп, садыр менен ташип, элге кумтор өтсүн, элдин пайдасына иштесин деп тополоң кылып, могу жерден чуркап келип, келди дагы. Нерде элдер бакырып келишкен. Оппозиция, анау муну деген аңгеме болуп, анан азыр мен силерге ошо шымын чыккан жерин көрсөтүп берем. Эсти колман кесе, ошол забордон ашкан жерин кыркып, монтажылып коюп койгонго аракет кылам. Эсти аракет кылып кое албасам, значит, өзүңөр түшүнөсүңөр деген үмүттөм. Мына ушул жерде ташип деле 53-кө чыгып калды. Садыр Жапаровго тең. 62 болгондо 23-53-кө чыгат. Эсептен айырсам кечиресиздер. Мына ушул жерде забор болгон. Забор болгон. Силерден бул жактан чуркап келип туруп, ушул жерден секирем деп, нерден шымы илинип калган. Ошону алам болуп кеткенди айтор. Кийин бийликке келгенден кийин ушул заборду ушул жерден алдырып салган, полный алынган забор. Бул ак үйдүн арты парк болот. Карсел, марсел, ана муну деген нерселер шакта сатылат. Мына бул болсо Чуйский Фрунзе көчөсү болуп калат. Айтор ушундай. Бишкектин автономный жерлери, Бишкектин жүрөгү ушул жер болуп эсептелинет.